Бул жашоодо адам баласы үчүн канча жашаган маанилүү эмес, кандай жашаган маанилүү деген сөзгө бүгүн дагы бир жолу ынандык. Айталы дегенибиз биз сөз кыла турган инсан Бегаалы уулу Омарбек ата 1928 жылы 25 мартта Чүй облусунун Аламүдүн районундагы Ташмойнук айыл өкмөтүнө караштуу Кызыл Бирлик айылында Мергенчин үй бүлөсүндө туулган. Эмгек жолун 1945 жылы 16 жашында колхоздо эмгектенип баштаган. Кийинчерээк ошол эле колхоздо эсепчи болуп иштеген. 1948 жылы Бүйсары Ташболот кызы менен баш кошуп түтүн булатып, 3 уул 4 кызды татыктуу тарбиялап өстүрүшкөн. 1949 жылы КПССнын катарына өткөн. 1951-53 жылдары Советтик армиянын катарында Омск шаарында кызмат өтөгөн. 1954 жылы Кант районунун партиялык комитетинин инструктору болуп иштеген. 1961-1963 жылдары Аламүдүн районуна караштуу Ташмойнок совхозунун партиялык уюмунун катчысы парторг болгон. 1966 жылы Айыл чарба институтун сырттан окуп бүтүрүп, окумуштуу зоотехник адистигин алган. 1963-1970 жылдары Чүйдөгү Димитрев атындагы совхоздун директору болуп иштеген. Омарбек Бегалиев өз ишин мыкты билген, такшалган адис, мыкты жетекчи эмес. Ата-бабалардын мурасын барктап баалаган, сөзмөр, чечен, санжырачы болгондугун дагы замандаштары өзгөчө баса белгилеп эскеришет. Передовой, совхозду передовой кылып, орден менен сыйланбадым. Ооба, эмгек кызыл ту орденин берген. Эмгек кызыл орден беле? Ооба, ошондой бар. Кызыл орденди ошондон алды. Димитрев совхозунан. Ооба. Димитрев совхозунан алып, аягда 4-5 жыл тұрды айтыр. 4-5 жылдан кейін аяқтан бошап, айылға келмеді. Берге. Біз нөжесінері қалқосқа келді. Бізден ансамырсадығы емеде жүрдік, Кысылбекте жүріп, аз уақыт өтпейлі, Малчаровға управляющий болып қалды. Зоотехник. Біз қой бағып қалдық біз Малчаровада. Зоотехник болып іштеді. 200 yıl işledim. 2 yıl işlep, yiyecek durdu dağı. Ayağa yaktırdım, anadolu orup kaldı. İnsult oldu da oşanda birinci yolu. Oşanda orup kalıp, oşandan işlemeye kaldı. Oşandan bilek, burun buğatır olup durganda kalkosta takılbaş benen jakşı жүрді. Senin aylığındağı sürbüktür çatağırağa ayıldı. Ооба, алардын көбөлө чабышып жүрбөдү арыганда. Мен анда бала кезде көп жакшы билдим. Müslüm başkarma oldu, al gitti. Çerkul başkarma oldu, bu gitti. Andan keyin Takırbaş 203 yıl oldu. Takırbaş'ta jetektep alıp жүрген Омарбек болуп kaldı. Takırbaş жоғыш киши депти. Аябага жоғыш киши болчу. Takırbaş айылдын башкармасы беле. Колхоздун башкармасы. Колхоздун башкармасы. Колхоздун башкармасы болот. Ошону шайлап коюптур. Кимден тиги Шеркулдан кийин. Шеркул түрмелеп кетти. Мүсүлдө түрмелеп кетти. Андан кийин тиги Омарбек болуп баргандан кийин жол көрсөтүп Такырбаштардан жакшы алып жүрдү. Омарбек мыкты да, грамотный, мыкты. Директор болуп, тияктуу иштеди, закондун баарын билет. Анан управляющий болуп жерге аяктан келгенден кийин бияка келди. Мал чарбада 2 жыл иштеп калдыбы? 2 жыл иштеп калдык. Биз малчы болуп, койчу болуп калдык. Мен деле сөздү бар калчу эмесмин да, ойлочу эмесмин. Көрсө буну эстеп ойлоп калган эң керектүү нерсе экен да. Кыргыздын таржымагалым бар да, аманды мен аны Омарбек гана айтчу. Андан киши айтчу эмес. Аны ошо мен билейин деп келдим да, сиз эми кандай кишилер, кадыр бар кандай эле, иш боюнча кандай эле, ушул верхний зонада кандай адам эле, ошонусун айтып берсеңиз, сиз эми көп жүрүп калбадыңызбы? Омарбек бул
Adam bilim jagынан bilimi güçlü kişi oldu. Anan ebe ana bol direktör olup işledi kança жылы Keng Bolunda. 8 yıl Dimitrovka'da direktör olup işledi. Al direktör olup işlegende men bir geçim oşon busulerdigini jatıp okudu. Maşinesi menen günü maşinesi menen meni Tokmoga жеткирет. Esimde oşu bizdikine yaşap жүрgөнү bilem. Tokmoga günüge жеткирет deydi. Dişine ketip baratıp meni birinci Tokmoga жеткирет. Anan gelgenden keyin pametinin güçlüsü şunday dep men dagı bir geçim ayçı pametinin güçlüsü. Gelgenden keyin historia kitepti, Kıbrıs'ı kitepti. Ne? Sen okudan historianı. Sıra adam diyorsa. Ben aytып berçi balacasın okusam. Oşonun kiteptin balacası baragındağı kitepler hepsini aytып berçi. Pametinin güçlüsü çok işte. Algışının pametini ben hiçbir jolup turgan jokmun dep. Mana men gepirip aytçı. Hiç anlayıp pametini iş görgөн jokmun. Oşo silerkine jatıp okup bittim dep. Oşon aytçı. Ömürбек Байкенин кичинекейинен бери деле билебиз, бирок оюбузда калган жок да. Тай минеп, ат минеп мынакта ойноп, булак тартып жүргөндөр анын баары эсте калган жок. Эсте калганы кийин кече жакында эле согуш маал бүткөндөн кийин бизге глав бухгалтер болду, кыз бирликке главный бухгалтер болду, иштеди. Берди иштеп турганда анан колхоз кошулду. Майыпка менен биздики кошулуп калды. Bir колхоз. Куйбуш колхоз болду, Майыпка эмес. Bir колхоз болду. Анан айырге главный бухгалтер болуп барды Ömürбек Байке. Айырге барганда да аптар деп орустар 5 штука катмайын кире албай кабинетине сөз кылып калышкан. Кага албай кире алып. Тартипке келтирди да аны. Амурун болсо кирип сөйлөп амтып жүргөн. Катмайын кирбелди деп. Орустар катмайын кире албай калган кабинетине. Кагып киришчү. Bu da avtoritetте. Kılgan işim bolsa, ardayım kayerde iş emes, kaysi yerde bolsa dağı tagaleda sözü. Tuğrada takta bolçu. Yani aytkanda kaysi yerde aytsa, aşol Ömürбек Байкеники tuğra bolçu. Tuğra mı? Tuğra. Bolsa şunday bolalım. Tuğra. Bolbosa janagınday Kızıl Birlik bolup turganda, kança argimisi arjaka tartып jana deputatlarday biztin arjaka tartışıp. Ana oşonun barın alıp başkarıp geldi. Biteli uşula elde. Oşon eldin barın biriktirip. Ana keybir gem karşılarga jardam kılganını da gördük. Например, mına Müsülbay kölgünde aytып atpayım bir yıl kısın koştap gelip Keng Bolunda işlep turganda bir yıl kısın koştu. Bu da jardamda ölgөнгө. Bu da çok jardam al vaqtda da. Bu da bir to'l akça 1000 so'mdan aşık. 1000 so'm bir to'l akça. Анын адам катары мен ойлойм бул айылда өзүнүн заманында азыркы заманда деле андай киши чыккан жок. Жок. Ал убакта да жок болчу, азыр да жок. Бул иши исторический личность мындайча айтканда. Биздин татада. Анан көпчүлүгү ба учурунда баалабай эле өйдө деген сөздөрдү сүйлөп. Биз өзүң билесиң да, өз кыргызбыз да. Yerde torun işleri kılıyoruz. Birinin canından da aябай жақсы көрөбүз. Чындап келсе, дагы эле ошондой болот атпайбы? Дагы эми чындап келсе, мына Ömürбек Байкенин билгичтигин айтайын. Ушу мына сапкоз эми өлүү өсүп келатып эле ичилип желип кетти. Мен ушундай болуп кетти да. Анан ушуну бир айтты. Ушул эмнегедир эметип барат. Мамлекетке карыз болуп калды. 8,5 миллион сом карыз болуп кетти. Колхоз биздин совхоз. Совхоз. Анан айтты, ушунун баары ичилип жел, эми болбосо эмнеге карыз болот да. Мында ойлоп келсеңчи, койлор сууп жатат. Уйлары сарып жатат. Карышкөрлөр өсүп жатат. Баары болуп жатты да. Тет жакта бала бар дейт. Конторда туруп алып, чалауда бинтип кагып, кол коюп жатканда эле жайлап жатты. Ömürбек Байке. Оразаликтин эки секретары болчу да. Анан Beşiköy'de yana kulüp var çok. Orada bir жатты. Sapkosu jamandap deyim deminde rukavatı olsun. Anam oranın arasında Байкен'de jamandap geçişti de cezarga zattım var zepti.
işi Orazali. Malda tribuna çıktı. Ömer Ökbek'e çıktı. Şunu kadar kişilerin çarşı kapkara yalt cılt etip onda öyle taraf koydu. Kandı geçelim. Öngütüzelim. Sürdürmez bile. Onun yolda sonra Orazali'yip de ait deyip arsın bıraktı. Buna bir yerde öz öngün tiginden arlaşmayla tekten yoğursan geliyor emecerası dedi. Arlaşıp görgün emez dedi. İşçi cibini, iğne cibini şeyin bilmeye istedi. Siz artık yoğursanın jönüne partiyanın emesinin geliyorlar. Ama doğru mesele bir rastı. Ayıttır değil mi şunda? Ben misal, o şeyde tuğruyoruz ki ben bilemem deptir. O bilgeninde ayıttığında o şeyde ayıttır. Mumda işilip gelip ya. Uğur olacak. Kozlar memleketin hiçeni olacak deptir. O sonunda bizim oyada Ömer Ökbek'in baştan calt edip tuttu. Yani iskratçılık yaptı da bunda. Hem çındıklı olsanda hiç olacak. Orada kasiyet var olacak. Жогоруда өзүңүздөр баамдагандай, атаң өлсө өлсүн, атаңды көргөн өлбөсүн демекчи. Омурбек атанын кичи уулу Султан Бегалиев атасы тууралуу маалымат издеп жүрүп, көзүтүрүү кезинде кезиктирип калган айрым замандаштарынын атасы жөнүндөгү айтып берген ой пикирине ортоктош болдук. Атабыз эрте өтүп кетти да, анан биз анда кичинекей болчубуз. Анан көп эле акылдарды үйрөтчү. Ал киши абдан санжырачы киши болчу да, эл башкарган, элдин арасында көп жүргөн. Анан кийин ушул айылда мен эсимде калганы да где-то 1-2 класс болгондо ушул жака көчүп келдик. Ага чейин Димитров совхозу деген ошол жакта председатель колхозу болуп 8 жыл иштеп келди да. Анан ошо эсимде калган ушул жерде могу маяктын баары алмашак болчу, бүт эле ёлка жок болчу да. Анан кийин ошол жерде отуруп көп ар нерселерди айтчу да, ушу санжыра тууралуу, элдин кандай вообще негизи адам баласы кандай жаралган, эл вообще кандай болуп түзүлөт, кандай карым катнаш болуш керек, ошондойлорду баягы руханий жактан аябай көп айтчу да. Анан биз ошол кезекте бала болгондуктан ошону көп маани бербептирбиз да. Ошон үчүн азыр маани берип, уже ал киши жок, көзү жок да, уже тырмалаңдап калдык да. Ошон үчүн суроолорду берип албай, Да. Ал кезекте момундай камера деген жок да, даже жаздырып алчу нерсе да жок болчу. Анан кийин биз да бала кезек болуп калдык. Анан кийин чыга баштады, анан каптап калдык да, ошон үчүн азыр болгон аракетибизди жазып атабыз, бирдеме көрсөтүп чагылдырып калалым депчи, ошо 95 жылдыгына карата. Ошол анан бала кезекте ушул эсимде да, ошол жерде алманын арасында тетиги жерде көп отурдук да, мамаша, байкош мамам. Эме биз алманын ичинде жайдын күнү жатчубуз да. Тетиги жакта сарайыбыз бар болчу, уй сааганда уйдун жана сүтүнүн жыты кадимкидей бизге келчү да, анан кийин ай тургула кел жарык кирди деп, анан кийин биз малдарды жайлап жайында сыртка чыгарчубуз да, чөп чапканы кетчүбүз. Ошол кезектер көп эсимде калды да, ошондо атабыз көп нерселерди айтчу да, уже эсибизде почти эчтеке эле калбаптыр да. Анткени мен ошол кезекте 7-8деги бала, анан кийин 13деги бала болдум. Азыр 13деги балдар эмне эчтеке эле эсимде калбайт экен. Бул эжелерим ичине көбүрөөк билет, алар айтып берет. Мен ошо балалык кесим эле болбосо, башка атам тууралуу бул элдин айткан сөздөрү боюнча, элдин ичинде айтылган сөз боюнча гана билем, что өтө кыйын киши, өтө санжырачы, тарыхты абдан жакшы билген киши деп кийин көз өткөндөн кийин айтылып ошондой болуп калды да. Анан кол жазмалар бар, ошолорду чогултуп иретине келтирип жатабыз, аракет кылып. Бирок китеп чыгарып коелу, китеп чыгаралы деп аракет кылып атабыз. Эми кандай болот ишилип көрөбүзгө, силердин жардамыңар менен, башка элдердин жардамы менен чыгарганга аракет кылабыз. Азыр негизи аны уккан деле киши калбай калыптыр. Өзү айтчу да, ушу нааразы болчу да, эме депчи, баягы санжыраны билбей калдыңар депчи балдары деп. Анан кийин
кийин өзү түшүнүп айтты да, санжыраган билген күндө дагы уккан киши калбай калат экен бул айылда, бул региондо деп өзү ошентип өзүн успокаивать анан бизди да как бы неметип койчу да, ошентип айткан сөзү бар эле. Адан кийин чынында эле азыр мен да окуп калам да, жазган санжырган коз жазмалар бар да, окуп кичине бирөө менен сүйлөшүп айтайын десем, мындай түшүнүп анан уккан киши жок да, кызыккан киши не то что жок да. Анан айтып берейин деп өзүң кызыгасың, момундай акаса болуптур, момундай коз жазмалар бар эле, ушундай санжыр айтчу экен деп айтайын десем, чын эле азыр ошол кезекте эле уже көрүп айтып коюптур да, 80-жылдардын аягында элечи ушу уккан киши болбойт депчи. Чын эле азыр айтайын десең, угай турган киши жок да. Ошондой. Эми атанын каалоосу ошол экен, анан дагы жыл өткөн сайын балким кайсы бир жылдарда өзгөрүү болот да сөзсүз түрдө. Ооба. Анан даярдап сактап коюп койсоңор издеп калган да болуп калат да. Ооба. Сактадык, сакталгандар бар эми. Анча-мынча баягы өзүнүн теңчтары бирге баягы үзөңгүлөш болуп катнаш болуп жүргөн кишилер анча-мынча баягы кол жазмаларын алып кетиптир. Ошондон биздики эме үзүлүп калды да, ошо кол жазмалары. Анан болбой эле бар эми бир убакыт таап, мен болбосо менин балдарым мүмкүн чыгарар деген үмүттөбүз да. Анан дагы суроо бар, ошол базы атаң өлсөсүн, атаңды көргөн өлбөсүн деген сөз бар го. Ооба. Анан кайсы бир жагын, окшоштук жагын элдер айтабы сизде? Кайсы жагына атаңа бир окшоштук жагың бар дегендер болот? Да, айтат, аябай чынчылсың, аябай өжөрсүң, айтканыңан кайтпаган, атаң ошондой, атаң даже мындай айтканда бирөө укпаса, туура сөздү угуп, туура жазабаса, сабап жиберчү дейт. Сенин да ошоңдойуң бар дейт да. Мен да эми сабабасам да катып айтып, урушуп, тилдеп жибергөнүм да бар да. Ошол жагы көп окшоштурушат да, ошондой. Демек ошол сиздерде атаңыздар ошондой тартипке салып, да, ошондой да, чынчыл, туура сүйлөп, жоопкерчилик аябай тарбиялаганда, таза, так жүргөнгө, убактыны карап эле немистей, солдаттай болуп, баланча убакта айттым, ошончо убакта келишиң керек. Кыла албай калдымбы, барып айтышың керек, кыла албай калдым деп, жоопкерчиликтүү болуп жүрүш керек деп. Ошол үчүн катуу урушчу да, катуу жазылачу. Ошол сизде жакшы. А сиз да балдарыңыздан ошону талап кыласызбы? Мен да ошондой талап кылам да, байкуштар азыр дагы алар мен да сезем да, ошо балдарым бирдемени жаза албай калса чалып турат да, папа ушундай жетишпей калдым, эртең жазасам болобу, кандай кылсам болот деп, уже алар дагы, кыздарым дагы абдан ошого башында кичинекей кезекте 13-15 жашында подростковый возраст деп коет го, ошондо таарынып жүрүштү. Эмне сен биз деле мындай солдаттай эле айтып бересиң, эмитен азыр көнбөсөңөр, кийин уже ошого көнүмүш адат болуп калат, анан кийин ошону жазбай каласыңар, ошон үчүн азыртан көңүлө деп. Буюрса жакшы да, атам тиги сарайда мисал үчүн айрынын орду каякта, күрөктүн орду каякта, шыпыргынын орду каякта деп баарын отвертка, жип, аркан, уй байлаган бүт орду каякта болуш керек деп. Ошон үчүн да көп жазылачу. Биз балгабыз да, кетип барат эле, тиякыргытып, биякыргытып, анан ап келсе таппай эле чуркап калчубуз да. Анан ошон үчүн көп жазылачу да. Анан мен да ошого көнүп жүрмүн, анан меники да ошондой да, ар бир туура тарбия экен. Туп-туура, абдан туп-туура тарбия. Тарбиясы баладан балага өтөт деген чын экен. Ооба. Азыр мен балдарым да ошондой. Бирдеме алып кел десем чуркабайт да, билет түз эле барат да. Эмнени алып келсем орду бар да. Меники да азыр буюрса көрөсүңөр сарайда. Тиги досторум келгенде дагы күлө беришет, Султан сеники сарайыңа кирсең, сарай деген сарайда болот да. Келсең эле таппайсың го, каяктан баарын чукла. Сеники хирургтай дейт да. Тим эле мындай тизилип турат баары депчи. Күрө эле баягы эмете беришет да. Каяктан мунун айылда балдар да ошондой болуп, айылда башкача дейт. Мунун баары атанын тарбиялысы деп айтам да ошондо. Жакшы эме, ушундай бир жакшы уулдарды, жакшы балдарды тарбиялап, жакшы бир жол көрсөтүп кеткен аталардын арбагы ыраазы болсун деп жакшы жазып атасыздар. Ушу иманы саламат болсун, Куран окуп коюп атасыздар да, Ооба, Куран жылыга өлгөн күнүндө жылыга ушу канчалып өттү, уже атамдык уже 30 жылдан ашты. Мамамдык уже почти 20 жыл болуп калды. Жылыга Куран окутулат, баарыбыз чогулуп келип, мал союлат кадимкидей. Анан мындай мен өзүм дагы күнүгө Куран окуп турам да, мындай эме кылыпчы, дуа айтыпчы, ошондой кыргызчылыкка, мусулманчылыкка дагы баягы күнүгө намаз окуп, сакал өстүрүп андайым жок, бирок эмеге Кудайга жакынбыз, исламга жакынбыз, таанышып,
окуп билем да, түшүнүгүм бар да, ошон үчүн Куранды күнүгө окуп турамын, дуаны күнүгө келтирип турамын. Омурбек ата тарбиясы менен бирге жан дили менен эл үчүн кызмат кылуу милдетин башка орунга койсо, жубайы Бүйсөр апа өмүр бою мугалимдик кесипти аркалап, балдарынын билим алуусуна өзгөчө маани берип, аны менен катар маданий иш-чараларга дагы көңүл бура жүргөн ачык айрым, акылгөй жан эле деп эскеришет. Мен өзүм ошо бактылуу деп эсептеймчүн эле. Чоң апаларымды көрүп калдым. Анан кичинекей кезимде ушул айылда мен папам аябай кадырлуу киши болчу. 6-7 класстарда ошо үйгө кирип чыгып чай ташып жүрүп көп сөздөрүн угуп калдым да. Элдин айылда момундай урушкан талашкан болсо соттошпой, илгери соттошчу эмес эле. Келип эле эмне биздин үйгө келип жарашып алышчу. Папам Омурбек сен үчүн койдук деп эч кандай эме кылбай. Бир кишинин сөзүн угушканда, себеби менин папам ошондой киши болчу. Мындай кичине анча чырсытак болсо, таарыныштар болсо, таарыныштар болсо, айылдагы тууган арасында бирдеме болсо, ошо эч кандай соттошпой же урушмай жок эле келип эле ошо үйдөн тамак ичип эле, анан сүйлөшүп отуруп эле жарашып калышчу. Койдук, болду, мынтели, антели деп. Анан кээде ошондой мындай туура эмес сүйлөп койгондор болуп калат да. Аны катып айтып койчу папам, сен кимсиң, сен элден чыгасың деп. Анан өзү да ошондой сөзмөр киши болчу да, орусчасынан да, кыргызчасынан дагы баарын тең. Анан кирип чыкканда үйдү кээде мындай өзүчө кыздар, тегерек четте келиндер келгенде чай ичип отурса, папам кирип келсе, сразу мындай баш багып эле, тааныбаган кишилерди да карап туруп билип койчу да, кеткенден кийин айтчу ушундай экен деп. Ошондой көрөгөс жагы да бар болчу. Анан кийин эмне дейм дагы, мен ошо улуусу болуп мамам айтып калчу, сен кызым баладай болуп ойногондо жоксуң депчи. Себеби мамам ошо 48-жылы ошо жерге келин болуп келиптир, ошондон кийин мугалим болуп иштеп калып. Бирок чоң апам аябай экөө, чоң апам аячы экен да мамамды, тиги мамамды алгандан кийин папам армияга барып келиптир да. Анан ой, келип тептер текшерет, жазат, гүлдөрүн дагы эметип, тиги пийбей келечи деп, урушуп кыйкычы эмес, но мындай. Ошондой мамам эметип турчу да, эмете берем да, 7 баланы дагы тарбиялап, анан мектепте иштеп, анан күнүгө конок келчү да биздин үйгө. Папам өзүнүн кызматтагылары дагы, андан тышкары дагы аксакалдар биздин үйдө ат байлап турчу көбүнчө эле. Кой таш, Маевка, Үчөмчек, Ташбашат деген айылдардан аксакалдар келип, анан папам ошолорго да бир какой-то жардам берип койчу да, чөнтөгүнө көрсөтпөй акча салып коюп, ошондой жагы да бар болчу. Анан бирок мындай строгий жагы да бар болчу да, туугандыктар да коркушчу бар. Тиги байкем басын көрбөсүн деп. Мындай жаман жашылыкта баш көз болчу да. Анан мен ошо папам каза болгондо, 91-жылы каза болду, ошондо мен аябай эметтим да, кандай болду экен эми, ким баш бос болду экен деп ойлодум да. Бирок ошо папам баягы айткандай болду баары, жакшы болду. Ошо тартип менен калган экен да. Ошо тартип менен калды. Ал кезде да инилери, туугандары бар эле да, алардын да көзү өтүп кетти азыр. Анан эми ар кимдин өзүнүн ата энеси жакшы дечи, ошо мен ошо атам менен апам баягы эрте кетип калышты да. 44 жашында инсульт болду. Ал болсо кызматка да иштемекти андан кийин, тиги Токтогул районуна 1-секретарь болуп барасың деп айткан экен. Анан өзү ошол жака барып, анан мындай давлениеси өтүп, мурду канап ушинтип экен го, анан мага болбойт экен, высокогорье деп. Анан ошо ойдон эметпей калды. Анан 44 жаштасың, азыр карап отурсак аябай эле жаш экен, биз да бала экенбиз да. Анан кийин ошо ондон кийин 19 жыл жашады. Бирок мамамдын жакшы багуусу менен да, өзү чересчур чистый киши болчу. Мамам деле таза киши болчу, бирок тим эле ушунчалык жытты да билген. Тиги эшиктин алдында сирендер турса, үсүп туруп немеге салып койгулачы үйгө, жыттанып турсун деп. Анан кийин ушундай өзү дагы аккуратный киши болчу да. Илгерки кишилердин айтканын көп айтчу. Оң буттан кийип, сол буттан чеч.
Анан кээде очки каяктап тиги ручканы каяктап ушунчу убакка чейин билбейсиң, айтып эле жүрбөйм деп. Анан ошо бет ачысында үткүтөп койчумун да мен ошо үткүтөгөндө ошо бир эле жагы менен ачып терчилгиш болчу да. Анан кайра ошо жууп койчу ушундай. Анан ооруганда да ошо тиги мамам ошо биз деген окууда жүрдүк, окуп калдык улар. Анан мамам дагы ошо папамдын каприздерин баарын чыдап, айылда условия жок болчу дал кезде. Анан азыркы баарыбыздын үйүбүз бар шаарда, ал кезде мындай. Мен, конечно, өзүм Саата районунда иштеп калдым, көбүнчө райком комсомол 3 секретары болуп иштедим, Саатада Ивановка центри болчу. Райком партияга заводил пропаганда болуп иштедим. Андан кийин 2 мектепте директор болдум, өзүм иштеген эмеде. А башында ат башыга жибергөн, ошол жактан 1 жыл иштеп келели, анан ошо Саата районуна түшүп келдим. Анан папамды айттым, папа сиздин жолуңузду жолдодум го дедим, директор деп. Анан мага мындай иште кызым, кимди эл билет мени, жакшы жүр, жакшы тур деп. Ошонун баарын акылын айтчу да, бул менин кесип тандоомо да папам эме болду да. Мен багы өзүм, мамам өзү жанагы өзбек аралашкан да, ыр бийге жакын болчу, мен ошо мамамды тартыптырмын да, бир жагында. Анан өзүм жаш кезимде ошо номер 5-те окудум, драм кружокко катышчумун да. Анан ошондой театральныйга өтөм мындай деп ошентсем папам угуп турду да. Мамам баары сүйлөшүп отуруп, анан кийин папам айтты, кыздар үчүн мугалимдик кесип жакшы да кызым деди. Ошо мезгилде мугалимдин аябай бактуу болчу да, аябай сыймыктуу кесип болчу. Жакшы ошол окуп жүрүп эле ошо кыздар институту бар экен, женский институт. Жалаң кыздар экен. Ошол жерде эле спорт менен заниматься этсең болот экен. Ошол жерден деле жанагы драм кружогуна барсаң болот деп. Мына мен ошо иностранный факультетти өзүм тандап алдым, немецкий деп. Ошо андан болуп турганда мен ошого өтөм деп. Анан папам ошо туура эме бериптир да. Туура багыт берген. Багыт бериптир да ошо. Мугалимдик кесип чындыгында жакшы экен да. Азыр да мугалимсизби? Азыр деле мугалиммин. Өзүм багы 10 жыл башка кызматта иштедим, бирок ошо 72-жылдан бери болгондо 55 жыл болуп калабы? 50 жыл, 50 жылдан ашты ошо, ошондон бери иштеп атам. Анан бул шаарга келип иштеп калдым да, 66 мектеп 87-жылы ачылган, ошондон бери иштейм. 36 жыл болот. Анын ичинде 16 жыл завуч болуп иштедим. Эме окуу бөлүмүнүн башчысы, кыргыз класстары боюнча. Анан пенсияга чыккандан кийин деле иштеп жүрдүм. Анан кайра мен мына жана ковид болуп калды го. Ошондо 1-2 ай иштебей калдым жана. Коем эми тиги нетейин депчи. Анан кайра чакырып алышты менде, эже келип мына документацияларды эметип бериңиз деп. Анан кийин кайра иштеп атам. Анан чындыгында өмүр бою иштеп келдим да. Ден соолук болсо иштеген өтөрү жок да. Анан кийин сүйгөн кесибиңиз. Үйгө тура албайт экенмин да, азыр каникулда дагы ошо жумушта сагынып турам. Эмгекчил болуп тарбияланышсыздар андай, Бир туугандардын баарында ошондой барбы? Эмгекчилдик. Аябай эмгекчил да, папам ар бир баламдын участогу бар деп койчу. Анан кийин мен ошо жалаң ала улуусу болгондуктан балдарды карап, огород сугарган, эркектин жумушун көп кылчумун деп сөйөп папам кечки жумушта да. Мамам дагы жанагындай таң кала берем да, мамам кантип ушу 7 баланы тарбиялады, анан иштеди. Анан күнүгө конокту тосту, өзү да мындай шайдоо бат кыймылдаган болчу. Мен бирдеме туруп атсам, бол кел, батыраак тура деп түшүнчү да. Анан айыл апада да баары уважать этчи. Ушак уянгда бирөөлөр урушуп атса үйгө кирип кетчи да. Анан папам иштеп жүргөндөгү туугандардын арасында, кошуна болгонун арасындагы анча-мынча эмелер билгич эмес, папаңарга айтпай эле койгула деп. Көп нерсен кийин ооруганда эле баягы үйдө болуп калды да. Анан ошондой жагы бар болчу. Ошо көп. Сиз ошондо чоң энеңизди, чоң атаңызды көрүп калдыңызбы? Мен чоң алар кандай адамдар эле? Чоң энем дагы атта Бибисара, мен мамам аты да Бибисара да, мамам Сайра деп койчу. Өзү дагы ушу жакшы жердин жаңгыз кызы экен. Абдан мамам айтат, келгенде эле мына оокат сеники деп, өзү оорукчан болуп 61 жашында эле кетиптир, ал кезде ошондой болчу да. Ушунчалык аябай өтө бири-бирин сыйлап өтүштү да. Чоң апамды мен мындай түш көргөндө элестеп жүрүм, 4 жашта болсом.
биринчи баласы болгон үчүн аркасынан түшүрбөй өзү баса албай атса дагы анан сүт тартканда дагы мен дагы эметип алып жетелеп кетчи мамам уктасын деп ушундай экен да. Чоң атам биринчи класста окуганда каза болду. Ал кичине строгийрээк киши экен деги ал деген киши. Ал дагы эл сыйлаган киши экен. Башкарма болгон, 3 тилде Куранды да окуган. Анан кийин гана эмне латинский алфавитинен жазып калган да кыргыздар. Ошону да билген, ушундай. Ушу 3 бир тууганын ичинде мен чоң атам ортончусу экен да. Анан кийин ошондой эмеле мергенчи дагы бул чоң атам Жүншал чоң атам экөө мергенчи экен. Булар декадага барып келишти Москвага. Ушу каза болгондо аш бергенде эсимде үйдө ар бир туш кийиштин мыгында ошо илинип турчу терилер. Тиги ар түрлүү эмелер. Анда биз кичинекей болчубуз да, мамамдар айтып берчү, биз жаш экенбиз, ошонун баарын берип салыптырбыз депчи. Баалуу терилер, жанагы баалуу терилер ар бир мыкта илинип турчу. Суусар. Карасы дагы бар тең, даже үкүлөр бир өзүнчө жыгач сандыкта салынып турчу да. Анан мындай бир ала чоң атабыз мындай өңдү түстүү өзү да көзү көк. Мен айтып койчу, чоң атаңа окшоп көзүң көк деп. Мамам айтканда, көзү көк билет, жашыл билет. Ким билет, кайнатамдын карап отур, ачуусу келгенде көк болуп кетти. Сен да ошо чоң атаңа окшосуң деп койчу мени. Анан ошо чоң атабыз да ошондой башкарма болгон экен Биргесте согуш учурунда. Демек атаңыз атасын тартыптыр да, Атам ошо 3 эркек болгон экен, чоң апам да 13 бүтүргөн экен, 3 эркек. Анан кийин ошо папам азыр иниси калды, жалгыз бөлө. Анан кийин ошо папам эрте кетип калган, аябай ичим ачышат да, бул эркек бир туугандарым бар кичи болчу да. Анан аябай кусу да жакшы болчу да, папам курортторго барса дагы мондай жазып келип, бирдемелерди ала келип. Анан мен окуп атканда мен биринчи окудум да, анан ал кезде директор совхозу болуп турду. Анан шаарга келген сайын 10 чакты кийим магып келчи. Кусу да жакшы болчу. Немистер жакшы жасайт деп германский костюмдар, юбкалар ал кезде жакшы эмес беле. Ошолордун баарын мага алып келип берчи. Анан бул кийинкилерде болсо ооруп калды да. Бул Фарида Калималар айтып, "Атча сен жайкышы кийиндиң бизге караганда" деп. Ошондой бардыкчанын түп келишкен кишкен да, казырга карап отурсам. Памяти да аябай күчтүү болчу да. Кийин мара оорудан жакшы болгондон кийин Санжырага ага чейин жазган, мага жаздырчу да ооруп Санжырасын, мага көчүртүрчү. Папа түшүнбөй атасың, сен жаса бер, анан мен аны оңдоп коем деп. Анан ошо айтып атканда Тулага барганда да ушундай алып кетишчи да. Анда конок келгенде да айтып атканда бир башкача айтчу да. Жана төкмакандар айтып аткан сыяктуу. Төкмакандар ичинен чыгып аткан сыяктуу. Калыгылуу, жеңи жок. Ошолордун баары кошуп кетчи арасына. Жана анан кийин бул энциклопедияны да карачы да, тарыхты карап, Санжыраны айтып атканда, анан Санжырада аттар окшош го. Ошолорду да жаңылбай айтчы да. Таң калам да, ушундай памяти феноменальный экен да, орусча айтканда. Анан ошо просто ата-эне менен сыймыктанам да, ошо биздин эмелерди мен эми жардам берип калдым, конечно, колум келишинче. Анан калгандар мына Султандагы папам көп айтчу экен да, мына жерде мындай кыл, тигиндей кыл деп. Анан кичүү баласы, кичүү болгондон кийин ушул үйдү да ошол Султанга тапшырып, анан мына үйдү да эки этаж үйдү салып коймок Султан. Ошол бойдон калсын деп. Атам өз колу менен салган тамы да бул? Өз колу менен салган ошол. Ошо калсын деди да. Анан калсын деп баарын ошол бойдон калды. Агарот биздин жетөөбүзгө елка арнап тиккен. Ошо елкаларда өзү тиккен турбайбы энди? Ал мурабай жердегилер калды мына. Көчүргөндө кичине болуп анан бул Султан баарын кайра канча машина топурак алып келип төктү. Канча булардын баарын кээ бирөө елкалардагы канча жылдан бери елкалар ушунда булар? Бир 10 чакты жылдан ашып кетти го дейм. Жакшы өстүрүп атат. Мындай жок вообще-то. Султанда папамдан ашып түштү го. Айылда жок го мындай. Мурда эле биздин үй мына салынганы боюнча мындай айылдын жакшы үйү болчу. Ошо мезгилде эң сонун үйлөрдүн бири. Анан кийин азыр кичке үй болуп калбады, азыр эми уже эми болуп калды. Заман өзгөрдү анандай. Бир ошондо эле биздин огород
35 алмабыз бар болчу мурда. Малина, тип булардын бар болчу. Мамам өзү ошолордун барынан эметип ишил балдардын баарын үйрөттү да, сен моуну кыласың, сен мондай кыласың деп султан бүт мал жагын Ошо тартип менен келатпыздар кыскасы, ошо менен келатабыз. Аны мен кээде ойлоп калам, мен бир туугандарым катуу кармап койдум го, аябай депчи. 50 жылдыгында мамам бар болчу, ошондо улуу иним айтат атпайбы, тиги мектеп немелерге келгенде, она же учительница, воспитывала нас. Да анан тиги мамамдан коркпой эле, апчеден коркчубуз депчи. Менин колумда калат да. Ошондо алар конокко кетсе дагы кичи сиңдимди алып кетип, корунуп калышат. Менин колумда калат да. Ошону менен мен баягы улусу болгондо эме болуп калдым да, апче деп калдым. Энесин деп калган турасызбы? Азыр деле ошо ойлойм, ошо бир туугандарым балалар аркасы менен, неберелер менен мамилесем болсо экен. Ошолор папам мамамдын жолун жолдоп, ошо папамды тарткан бирөө болсо экен деп элестетем да. Бир чыгат да сөз деп ойлойм. Балалык күндөрүңөр ушул жерде өттү да, эмнени эскере айта аласыз? Эми эскергенде корого киргенде эле баягы эки могу жерде алма бак болчу. Апорт алмалар, анан жана таш алма деп койчубуз да. Таттуу алмалар болчу. Анан апорт алмалар азыр жок болуп калды го Бишкек базарларында. Биздикилер ушунчалык таттуу, чоң, кыпкызыл болгон, 1,5 килограммга чейин болчу да ушундай бир. Анан кийин күзүндө баарыбыз чогулуп келип алманы терчибиз. Анан погребке кышкыга мамабыз сактачу. Таш алма болсо эле бир сочный сонун алма болот эле. Аны биринчи кышканда аябай жеп тоюп, анан кийин варенье жасап ишелеп мамам. Ошол кезде эч убакта унутпайбыз. Кичинекей балалык кезибизде могул бак аябагандай кооз болчу. Атаганат Омурбек ата сан жырасын айтканда, асына койгон ашын унутуп, карап турган калың эл бирлик уккан чурулар көп болчу эле деп эскерген айрым инсандардын көп жыл мурун жазылып калган өздүк тасмага дагы бир рет орун берсек. Омурбекти аягында кайдан көрдүм? Көкжардан көрдүм. Көкжардан ким ката болду? Ал ошондо жолугушуп, анан ошондо сүйлөшүп отурушуп, бүтүн тата көкжар болуп. Анан ошондо айтты, алып келип сизге берейин, буларды азыр айтпайлай, укпайлай коюңуз деди. Анан ошону менен макул берсең бер, анан көрөбүз деп ошону менен көрбөй да калды, бербей да калды. Адашып ошо менен кеттик. Бул Омурбекти бирок мындай угам Омурбекибиз мыкты эле бала болчу, татанын баласы деп. Бала тогог жаргы деле келип калчу, тойлордо, аштарда, жамандык, жакшылыкта берди эле. Ооба. Анан кийин Омурбек келчү. Барын мен өзүмдө балам картайдым, 97-демин. Ошо уктум сизде ошо 100га келип калды эле дейт да. Анан ушундай менин да эсим болуп турган кез. Бул киши советтик доордо төрөлүп, советтик мектептен окуп, жогорку билим алып анан ар кайсы чарбалар жетекчи болуп жүрдү да. Жетекчи болуп анан ошол өзүнүн иштегени да ушундай жакшы иштеп, элге дагы баягы советтик эме менен тарбияланып калган аябагандай совет өкмөтүнө катуу иштеген кишилерден болгон, өзү тартипти жакшы көргөн киши экен. Анан 90 жылдардын башында 90 жылдардын 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 90 жылдardын 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 90 жылдard
Özü dağı kiyinki muğundarga baldardı okutamın dep ayıldağı baldardı da bарын tem çoğultup jana Kasımбек байке, tigi Nasır, oşulordun bарын номер 5 alып barıp okutup jana Juman bilim algıla, jogorku bilimde bolgula, bilimde bolsoňor sizler kişi bolasoňar dep alarda okutup oşo kesти bilimdi, ilimdi düşüngön kişi eken da. Anan kiyin oşonu menen birgele bul kişi Sanjırany kaydan ýürengönün bilbeýim. Sanjırany öte gatty aýtgan kişile. Men köp aralaşkan jokmun, birok kiyin aýtyp jürgende oşol el çoğulgan yerlerde aytarlar, toylarda, aşlarda, şunday bir jamanlıklar bolup kalganda el çoğulgan yerde aytyp oturarlar. A kişi aytkanda hem bölök kişi aytalçy emes. A kişi de süýleýär alçy emes. Anan oşo elder obdulup, dağı garjagy kanday boldu ekende uşunday ıntazar menen oturuşarlar da. Anan bu kişi hem Sanjırany aytkanda şunçalyk taktyk menen aýtjyken şonda bayağı aksakaldar aytıp otururlar. Oy, Omurbek'in süýleşi tuğdurgan emede aytat dep. Jylynan, ayынан öýde aytarlar da. Muna 1847 ýyly Kazaklar Kırgızga çabul jasap, kenen Navruzbaylar çabul jasap, jaz ayına jaýga jakynrak mıkanın sazına gel oş yerden çabul jasap uşul aytyp oturgan ugup kaldyň. Kalpak Batyr degen bolgan eken bizde. Kalpak Batyr oşol çüý suwsuň jeginde oturup, anan oşular menen anan apasynyň ok menen atışyp, bayağı tosup, anan kiyin kalbay kalganda apasynyň şorusyny alıp, bayagylарды atqylap, alar çüý suwsuň geç albay anan karındardy emetip, kadymky ilgerki Çyngızhan emetkende gönök kılıp karındardan anan suwun at menen geçkinge oşonun gönöktörünü atıp geçirip oşon tos bir top tosgan eken da anan onçançyly жаңғыраштырылған момунчанчылы байтик төрөлгөндө ушу жылдарынан өйдү бүт айтып берерди да. Ушу ягына таң калам бул кишинин. Анан өз адамкерчилиги жагынан аябагында эл арасында чоң барк бар эле да. Аябагында барк бар. Ошо барк ошодай ал киши сүйлөгөндө деги киши сүйлөчү эмес. Баарлык унт койгулуп угуп отурар эле. Мен ушуга таң калам да. Анан балдары жакшы өстү, жакшы тарбияландыңар баарыңар. Оба, улуу көч кайда барса, кичүү көч дагы ушул жака ой демекчи. Туура сүйлөп, түз жүргөндү айткан убадан аткарып, жоопкерчиликти жогору коюу адамдык парз катары тутунган Омурбек атанын балдары дагы ата жолун улап, эл арасында үлгү тутуп, жылуу маанайда кабыл алчу урпактары болуп өсүп келаткандыгы кубанарлык көрүнүш. Кезибизден сырткардагы муну биз көрүп турабыз. Спорттун бир түрү менен машыгып, ийгиликтерге жеткен учурларыңыз көп болгон экен. Ошончо кыскача айтып өтпөйсүзбү? Эми мен кичинекеймен кызыкчымын да абданчы. Анан айылда жашаганда айылда спорт клуб эчтеке жок. Анан баягы интернат шаарда бар да. Анан телевизиодон көрүп эле аябай кызыкчымын. Күрөшкө аябай кызыкчымын. Анан барам десем эле атам спорттун эмне кереги бар, сага келечеги жок, сен анда окумуштуу бол, оку деп жиберчү эместен болуп эле качып барып эле бедемесине жармашып эле жүрдүм да. Анан өзүмчө шаарга баргандан кийин уже убактым өтүп кетиптир. Кол эме мындай күрөшкө, бокска барганга уже 20-дан кийин 25-тен кийин албай эткен кол күрөшкө эмес убактысы жок экен. Анан кол күрөшкө бардым да. Кинода мотивация ошо болду да, кинода. Канча жаштарыңыз ушун? 42 жашымда бардым, именно кол күрөшкө профессионально катышам деп. Анан бардым, анан 3 жыл машыккандан кийин уже эмеге чемпионат, шаардык чемпионатка, республиканын чемпионатына чыга баштадым. А дегенде экинчи болуп калдым, анан биринчи болуп калдым, анан где-то 7-8 жыл бою биринчи местаны республикада алып келатам да, алып келчимин. Анан тренерим айтып калды, давай эл аралыкка чык депчи. Мынакей Өзбекстанга бардым, Казакстанга бардым, экинчи место, үчүнчү месталарды алып жүрдүм. Анан кийинки күндөрү мынакей биринчи месталарды алдына Өзбекстандан алган, Казакстандан алган. Быйыл болсо чемпион Азия болуп, Дубайга барып күрөшүп келип, быйыл уже чемпион Азия болдум. Ошол бүгүнкү чейин машыгам, катышам, мастер спорта болдум. Мынакей удостоверение. Буюрса
bir aydan keyin мастер спорта международного класса болом да. Азыр пока кандидат мастер спорта международный класс. Жакшы, демек бул спорттун түрүнө катышуу үчүн нелер талап кылынат экен көбүнчө? Талап бул абданча питание да керек, өзүнчө регулярно тамакты өзүнүн эрежеси бар. Машыккан тоже өзүнүн эрежеси бар. Бир жумада 3 жолу, 2 жолу регулярно барыш керек. Бир күндө бир барганым 2 саат жөнөлүп кетет машыкканга. Бул аябай талап кылат. Тимеле окуудагыдай эле да, экзамен берерде күнү түн окуйсуң го, ошондой эле бул катышууга барарда, тимеле почти целый день керелди кечке ушу залдан чыкпайбыз. Бирок сиз ушуга кызыгып, ушу сиз хоббим дейми? Канча жыл болсо ушу спорттун ушу түрү менен кете берейин деген оюңуз барбы? Ооба, өмүрүмдүн акырына чейин барайын деген үмүтүм бар да, анткени мен азыр барып күрөшүп жүрбөйм да. 70 жаштагылар да барып күрөшөт. Эл аралык деңгээлге чыккандачы. Башка улуттардан, Бөлөк улуттардан. Мына могу биринчиликте Дубайда күрөшкөндө мен индиялыктар менен күрөштүм, Пакистан, ирандыктар менен күрөштүм, араб элинен күрөштүм, ошолор казактардын ичинен, ошолордун ичинен мына биринчини алып келдим мен. Ошол аябай демек мына жаш өзгөчөлүгүнө карабай калат экен да. Жашына карабайт, бирок ар бир өзүнүн жашына жараша күрөшөт, салмагына жараша күрөшөт. Ошондой да. Ошол өзүмдүн салмагымда, өзүмдүн жашымда чемпион болдум буюрса. Эми мына августта Алматада чемпионат мира болот. Демек ошока да катышам деп буюрса камданып атам. Бигалиев Омарбек ата көзү тирүү болгондо үстүбүздөгү жылы 95 жашка толмок экен. Кыска өмүрүндө үй бүлөсү балдар үчүн эле эмес, эл үчүн дагы ополтоодой эмгек кылып, эстен кеткис из калтырып кеткен элдик уулдун байбичеси Бүйсара апанын дагы элестери эстен кетпей, айтып өткүз эмгектери айыл ичинде эле эмес, кыргыз элинде дагы аңыз кеп болуп, айтылып кала берери шексиз. Ал эми бүтпөй калган иштеринен учугун улай турган оол кыздарында дагы дей соолук, аманчылык болсун деген тилектебиз. Окуткан Курандар кабыл болуп, биз эскерген жакшы адамдардын жаркын элеси эл журтунун эсинде түбөлүктүү сакталып кала берсин демекчибиз.